بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli do'stlar. Sabaqda Rasululloh jin jana shaytonlar alami, o'tülücü masalasi jinlerden tosoluvchi, qo'rg'onuvchi sebepler, qurallar. O'shol masalada to'xtalib kelgan jerimiz La ilaha illalloh kelimesi, Allohni jang'izdo kelimesi. O'shol masalada o'shol La ilaha illalloh kelimesinin faziletlerin, artıqçılıkların, yaxşılıklarını o'tayotganmiz. Qur'ondan kelgan дағы bir жақшылығы бұл ла иляха иллаллох дегер ким қарамана тұрған болса, ишке ашыра тұрған болса, ошол ла иляха иллаллох бере тұрған жақшылықтардан, фазилеттерден бұл чыныгы ақиқаттағы мұсылмандарды бириктирүүчү келме болуп ушул келме болуп эсептелет. Ушул келме баарын бириктирип турат. Ушул келме үчүн мусулман достошот жана душмандашат, жакшы көрөт жана жек көрөт. Ошонун себеби менен мусулмандар, мусулман коомчулугу бир денеге айланат, бир дене сымал болот. Жана бир имарат сымал болот. Ошол имараттын жанакы кирпичтери бири-бирин кубаттап тургандай, кубаттап турган нерсе ошол ла иляха иллаллох келмеси. Себептегенде ар бирөө ошол ла иляха иллаллох келмени ишке ашыргандыгы үчүн ошол нерсе баарын бириктирип, бири-бирин кубаттап турат. Ошон үчүн алымдар айтышкан, чыныгы бириктире турган нерсе ошол дейт. Чыныгы чачылган нерсени бириктире турган нерсе бул ла иляха иллаллох келмеси. Жана карама каршылыктарга үлпөт сала турган нерсе дагы ошол ла иляха иллаллох. Мындайча айтканда, кимдин жүрөгүндө ошол ла иляха иллаллох болсо, кимдин ишинде, кимдин тилинде, эгер ла иляха иллаллох чыныгы боло турган болсо, анда чачылган коомчулук биригет жана карама каршылыктардын ортосуна үлпөт салынат албетте. Жана ошону менен бирге мынау ислам коомчулугу, мусулмандар бир дене сымал болот, бир имарат сымал болот. Ошол имаратты кандай ар бир кирпич жана кыш бири-бирин кубаттап тургандай. Анан алымдар айтышат, жана жүрөктөр дагы биригип тургандын себеби дагы ошол ла иляха иллаллох келмеси. Жада калса асмандагы Аллах Тааланын аршын көтөрүп турган периштелер, жана ошол арштын тегерегиндеги периштелер, жана ошолор менен бирге жер жүзүндөгү адамдардын карама каршылыктарына карабастан, ошол адамдар менен ошол периштелердин биригип турган, жүрөктөрдүн биригип турган себеби бул ла иляха иллаллох келмеси үчүн биригип турушат. Ошон үчүн Аллах Таала Кур'анда айткан: Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Аллазина яхмилуна ал-арша ва ман хавлаху юсаббихуна бихамди раббихим. Аршты көтөрүп турган периштелер жана ошол арштын тегерегиндеги периштелер Аллах Тааланы, өздөрүнүн Роббусун мактап, жаман нерседен арылашат дейт. Ва юминуна бихи, жана алар Аллахка иман келтиришет. Ва ястагфируна лиллазина аману, жана иман келтиргендерге кечирим сурайт дейт. Ошол периштелер Аллахтын аршын көтөрүп турган, жана ошо арштын тегерегиндеги, кыскача айтканда, асмандагы бүт периштердин баары тең Аллахты мактап, ага иман келтиришип, жана ким иман келтирген болсо, Аллахка ошого кечирим сурайт дейт. Мына азыр дуаны айтат Аллах субханаху ва тааля: Роббана вази'та кулли шейин рахма. Аллахым, сен бардык нерсени өзүңдүн рахматың менен камтып койгонсуң дейт. Ва илма, рахматың жана илимиң менен бүт нерсени камтып койгонсуң дейт. Сенин илимиңден чыга турган нерсе жок. Сенин бүт нерсенин баары сенин рахматыңдын негизинде гана жүрөт деген сөз. Фагфир лиллазина табу, тобо кылгандарды кечир дейт. Ким тобо кыла турган болсо, Аллах субханаху ва тааляга ихлас менен,
күнөөлөрүнөн жана күнөөлөрүн баш тарта турган болсо, ошолорго кечирим сурап атышат. Ошо тооба кылгандарды кечир дейт. Ваттабау сабилека. Тооба кылып, сенин жолуңа түшкөндөрдү кечиргин дейт. Вақихим азабал жахим. Жана тозоктун отунан аларды сакта. Роббана ва адхилхум джаннати аднин лиллати ваадтахум. Жана аларды жаннатыңдын төрлөрүнө киргизгин дейт. Сен убада кылган жаннатыңдын адын даражаларына киргизгин дейт. Ва ман салаха мин абаихим. Жана алардын имандуу, алардын арасындагы имандуу, жарактуу, ошол тозокко татыктуу аталарын да киргизгин дейт. Жана алардын ва азважихим, күйөөлөрүн, аялдарын киргизгин дейт. Ошол имандуу, таква. Ва зурриятихим, жана балдарын, тукумдарын да киргизгин дейт. Иннека антал азизул хаким. Себептегенде сен ошол нерсеге кадыр затсың, жана даанышман затсың. Ва кихимус сайиат. Жана аларды күнөөлөрдөн сактагын, жаман иштерден. Ва ман тaqis сайиати yawma idhin faqad rahimtahu. Кимди эгер сен күнөөдөн сактай турган болсоң, ошол күнү, кыямат күнү, ошону сен ырайымыңа аласың, бейишке киргизесиң. Ва залика хувал фаузул азим. Мына ушул улук жетишкендик болуп эсептелет дейт. Бул аятта эгер көңүл бурсак, Аллах Таала ишарат кылып атат. Ошол асмандагы аршты көтөрүп турган улук периштелер менен жана ошонун тегерегиндеги арштын тегерегиндеги периштелерди жана ошол дүйнөдөгү адамдар менен болгон байланыш, жада калса ошол периштелер ушундай деңгээлдеги байланыш, ошол адамдарга ушул улук дуаны кылышат. Ушунун себеби бир гана жана ла иляха иллаллах келмеси, иман деген мааниде. Ошол себептен иман келмеси, ла иляха иллаллах келмеси, демек фазилеттеринен бу дүйнөдөгү адамдардын жүрөктөрүн бир кылып байланыштырып, бир денедей кылат. Жана бир имараттай кылып, ар бирөө ошол имаратты бекемдеп турат. Жана ошол адамдар менен асмандагы периштелерди дагы байланыштырып, ошол периштелер жада калса ошол жердеги адамдарга иман келтиргендерге дуа кыла турган нерсе себеп бул ла иляха иллаллах келмеси. Демек кимде ким ла иляха иллаллах келмесин кармана турган болсо, шарттары менен ошону ишке ашыра турган болсо, анда жада калса улук периштелердин дуасына татыктуу болушат. Ушул жерде токтоп турабыз жана адаттагы үйрөнүүчү дуабыз, зикрибиз. Бул кимде ким сапарда жүргөндө сахар маалында айтылуучу дуа. Сахар маалы деген бул багымдат намазына бир аз калган убакыт. Мындайча айтканда түндүн акыркы бөлүгү. Хадисте келет Абу Хурайра радиаллаху анхудан, имам Муслим риваят кылат хадисти. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз сапарда жүргөндө дейт, эгерде ошол мал кире турган болсо, сахар малы кире турган болсо, мына дуаны айтчу дейт. Сами'а сами'ун бихамдиллах ва хусни балаихи алейна Роббана сахибна ва афдил алейна аизан биллахи минан нар деп айтчу дейт. Мааниси, ошол малда, ошол кайсы акыбалда болбо, сапарда кетип бартасыңбы, же токтоп бир жерге түнөгөн токтодуңбу, айырмасы жок. Ошону үн чыгарып айтасың. Самия самиун деген ошол ким уккан болсо, ошону угуп койсун. Күбө болсун деген сөз. Же ошол уккан нерсесин бөлөккө жеткирсин деген мааниде. Бихамдиллах. Биз Аллахты, же мен Аллахты, Аллахка хамд айтканымды жеткирсин, же угуп койсун деген сөз. Же кыямат күнү эмне күбө кылсын деген сөз. Жана биз Аллах Таала бизге берген немат, жакшылыктарды мойнубузга алабыз. Жана Аллахым биз менен бол ушул сапарда. Мындайча айтканда бизди сактап жүр, бизге көмөктөшүп, бизге жардам берип жүр деген сөз.
Жана ушул жардамыңда дайымдуу, ушул жардамыңды бизге дайымдуу кылып бер. Ва афдил алейна аизан биллахи минан нар. Ушул нерсени тозоктон коргонуу сураган акыбалда сага айтып атам деген мааниде. Ушул дуаны жаттабыбыз керек. Самия самиун бихамдиллах ва хусни балайхи алейна раббана сахибна ва афдил алейна аизан биллахи минан нар. Аллах Таала баарыбызды ушу дүйнөдө кайсы сапарга чыкпайлы биз менен бирге болуп, бизге жардам берип жүрсүн. Эң негизгиси узак сапар, ошол өлүмдөн кийинки сапарда бизди таштабасын. Дайыма биз менен болуп, бизге жакшылыгын үзгүлтүксүз кылсын. Жана эң негизгиси бизди тозоктун отунан сактасын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.